11 bölüm. Иудеядағы elçiler менен боордоштор Кудайдын жакшы кабарын башка улуттун адамдары да кабыл алганын угушту. Петр Иерусалимге кайтып келгенде Исага ишенген еврейлер ага нааразы болушуп: "Сен сүннөткө отургузулбаган башка улуттагы адамдарга барып, ошолор менен бирге тамак ичипсиң" дешти. Ошондо Петр аларга болгон окуянын баарын катар-катары менен баяндап айтып берди. "Мен Жаффа шаарында сыйынып отурган элем", деди ал. "Эс үчүмдү жоготуп койгон экем. Ушундай абалда бир аян көрдүм. Анда чоң дасторгонго окшош бир нерсе 4 бурчунан буулган боюнча асмандан келип алдыма түштү. Ичин караганымда 4 аяктуулар, сойлоочулар жана жапайы канаттуулар бар экен. Анан Петр, тур да союп же деген добушту уктум. А мен ага: "Жок, эгем, мен эч качан арам нерсени оозума алган эмесмин" дедим. Жанагы үн дагы чыгып: "Кудай адалдаганды арам дебегин" деди. Бул 3 жолу кайталанып, кайра көккө көтөрүлүп кетти. Ошол кезде Кесарияда мага жиберилген 3 киши келип, дарбазамдын жанында турган экен. Ыйык рух болсо эч ойлонбостон буларга кошулуп жолго чык деди. Ошентип, бул Жаффадан келген 6 боордошумда мени менен бирге барып, ошол Корнелий деген кишинин үйүнө кирдик. Ал болсо үйүндө көзүнө көрүнгөн периштенин эмне дегенин бизге айтып берди. Периште ага Жаффага киши жиберип: "Ысман Петр деген кишини чакырт. Ал сени жана сенин бүт үй бүлөңдү куткара турган сөздү айтып берет" дептир. Мен сүйлөй баштаганда ыйык рух мурда бизге түшкөндөй алардын үстүнө да түштү. Ошондо эгебиздин мындай деген сөзүн эстедим: "Жакыя адамдарды сууга чөмүлдүргөн. Силер болсо ыйык рухка чөмүлдүрүлөсүңөр. Ошондуктан Кудай эгебиз Ыйса Машаякка ишенгенибизде бизге берген рызкысын буларга дара көрсө, анда Кудайга каршы чыккандай мен ким элем?" Бул сөздү угуп, алар тынчып калышты. Анан: "Кудай башка улуттардын ниетин өзгөртүп, түбөлүк өмүрдү аларга да берет турбайбы?" деп Кудайды даңташты. Степан өлгөндөн кийин куугунтукка учурап, чачырап кеткен шакирттер Финикияга, Кипр аралына жана Сириядагы Антахия шаарына чейин жетип, жакшы кабарды еврейлерге гана айтып жүрүштү. Бирок Антахия шаарына келген кээ бир Кипрлик жана Киринеялык кишилер эгебиз Иса тууралуу кабарды башка улуттун адамдарына да жеткизишти. Кудайдын кудурети алар аркылуу иштегендиктен көп адамдар ишенип, эгебиздин жолуна түшүштү. Бул тууралуу кабар Иерусалимдеги жыйынга жетип, алар Антахияга Барнапты жиберишти. Ал келип, Кудайдын ырайымын көрүп, абдан кубанды. Эгебизге чын жүрөктөн берилип, аны менен тыгыз байланышта болууну бардык ишенгендерге насааттады. Барнап ыйык рухка толгон, ишеними күчтүү, жакшы киши эле. Ал эгебизге көптөгөн кишилерди ишендирди. Анан Барнап Шаулду издеп Тарска кетти. Аны жолуктуруп Антахияга ээрчитип келди. Андагы жыйында экөө 1 жыл болушуп, көп адамдарга насаат айтып жүрүштү. Ошентип Антахиядагы шакирттер биринчи жолу Машаякчылар деген атка конушту. Ошол кезде Иерусалимден Антахияга бир нече пайгамбарлар келишти. Алардын арасынан Агап дегени ордунан туруп, ыйык рух берген аян менен жакын арада бүт жер жүзүндө катуу ачарчылык болоорун айтты. Бул ачарчылык кийин
Рим падышасы Клавдийдин тушунда болду. Ошондо ишенгендердин ар бири колунан келишинче Иудеядагы Исага ишенген боордошторуна жардам жиберүүнү чечишти. Бул чечимди ишке ашырып, белектерин Барнап менен Шаул аркылуу Иерусалимдеги жыйын жетекчилерине жөнөтүштү.